Москвада эгемендүүлүк майрамын салтанаттуу белгилешти. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгы 31 август күнү Орусиянын борбору Москва шаарында чоң салтанат менен белгиленди. Салам радиосунун Москвада кабарчысы Нуржамал Табалдыева маалымдагандай, майрам Кузьминки паркында уюштурулуп, ар бир областтан боз үй тигилди. Боз үйлөрдө келген коноктор үчүн улуттук тамак аштын түрлөрү, кол өнөрчүлүктөрү көрсөтүлүп, таланттар ыр бийлер менен майрамды шаңга бөлөп турду. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алган күнү менен куттуктап Орусиянын депутаттары, расмий бийлик өкүлдөрү келип, диаспора өкүлдөрү менен элчи Аликбек Жекшенкулов жана координациялык кеңештин төрагасы Райымбек Аттокуров конокторду тосушуп, майрамдык куттуктоолорду кабыл алышты. Майрамга келген кыргызстандыктар баары улуттук кийимдерди кийип, ат жаап, мекенде жүргөндөй маанай менен элдик сайрондоо уюштурулду. Майрамдык оюн-зоок спорттук мелдештердин жыйынтыгы чыгарылып, белектер ыйгарылды. Ар бир аймактан уюшулган командалар тогуз коргоол, аркан тартыш, волейбол, теннис жана башка спорттун түрлөрү боюнча күч сынашты. Келген конокторго улуттук тамак аш суустундуктар тартылып, меймандостук көрсөтүлдү. Ар бир боз үйдө орусиялык жана кыргызстандык меймандар үчүн сый көрсөтүлдү. Майрамдык салтанатты уюштурган элчиликке жана диаспоралардын өкүлдөрүнө ыраазычылыктар айтылды. Майрам соңунда эгемендүүлүк күнүнө арналган спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү үчүн кубок медалдар жана уюштуруучулукта айырмаланган диаспора өкүлдөрүнө таланттуу жердештерибизге элчилик тарабынан алкыш жана мактоо баракчалары тапшырылды. Иш-чарага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов катышып, майрам жакшы маанайда өткөнүн билдирди. Азыр балбандар, тиги ордо башка оюндар өтүп атат, ошолор баардыгы жакшы. Мен кыргыз элин, жалпы ушу Россияда иштеген жалпы кыргызстандыктарды майрам менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, үй-бүлөңүздө бакыт, жакшы маанай түзүп, кыргыз элибиз, мамлекетибиз жакшы жолго түшүп, ынтымактуу болуп, бирге болуп, өнүккөн мамлекеттерден бололук.